кутмандуу күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, биздин ардактуу кадырман замандаштарыбыз. Салют достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Эртең менен турар менен эмне кылып жатасыз? Анткени биз ушу эртең мененки турар менен жасай турчу бир ишке байланыштуу бүгүн подкастта сөз кылабыз. Чай кайнаганча 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз дагы биз менен бирге керектүү, кызыктуу, сонун маалыматтардан кабардар болуңуздар. Ал эми сиздер менен чогуу мен Аку кызматтамын. Жана сааттын башында эле айта кетейин достор, эгерде суроолор, сунуштар, пикир билдирүү, таанышуу иретинде бизге +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна суранычыңызды, билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. WhatsApp'тан +1 301 760 60 70 сандары. Жана эгерде сиз капыстан ушул подкастты угуп жатсаңыз, анда катталып койгонду дагы эстен чыгарбаңыз. А бүгүн болсо биз активдүүлүк жөнүндө сөз кылалычы. Негизи үзгүлтүксүз көнүгүү жасайсызбы? Ойлонуп көрүңүзчү. Акыркы жолу качан көнүгүү жасадыңыз эле? Мүмкүн бала бакчага барганда, физкультура сабагынан, студент болуп жүргөндө дене тарбия физкультура сабагынан дээрсиз, А бирок чынындачы качан көнүгүү жасадык эле? Мен да ушул подкасттан кийин күнүгө болбосо дагы 2 күндө бир 10 мүнөттөн көнүгүүнү өзүмдүн жашоомо киргизем деп чечтим. Анткени бүгүнкү сиздер менен бөлүшө турган маалымат абдан маанилүү. Анда сөз башынан болсун. Мындай сөздү укканда, балким сиз дене көнүгүүнүн бизге эмне кереги бар дерсиңиз, Бир нерсе менен алектенүүгө бизди эмне гана шыктандырбасын, баарыбыз максималдуу эффектке жеткибиз келет го, эмне гана болбосун. Бирок эффективдүүлүк туруктуулуктан, циклдан жана күчтүү пландуу күйбөйтүүдөн көз каранды. Ошондуктан биздин сизге кеңешибиз дене көнүгүүлөрүн туруктуу жасаганды унутпаңыз. Эмне үчүн дене көнүгүүлөрүн туруктуу жасаш керек? Эгер сиз машыгуудан кандайдыр бир жыйынтык күтүп жатсаңыз, анда анын цикл жана туруктуулугуна көңүл бурушуңуз керек. Эгер машыгуудан жыйынтык көрүп жатсаңыз, машыгуулар бир эле убакта бирдей интервалда болушу керек. Бир убакта дайыма жана бирдей интервалда. Караңызчы, спорттун туруктуулугу бул прогресстин эң негизи болуп саналат. Эгер сиз спорт менен үзгүлтүксүз машыксаңыз, уйкуңуздун сапаты сөзсүз түрдө жакшырат. Машыгуулар сиз көнгөндөн кийин маанайыңызды көтөрө баштайт. Бул талашсыз. Маанай пастор болуп турганда эшикке сейилдеп келсең, чуркап койсоң, кыймылдап койсоң, сууга сүзүп койсоң, жашооңда сергий түшөт го, Ошондуктан активдүү жашоо образы сизди энергияга толтуруп, кыймылдуулукка үйрөтүп, өзүңүздүн абалыңызды толугу менен жакшыртат. Ашыкча салмак жок болгон күндө дагы спорт менен туруктуу машыга баштасаңыз, денеңиз чымыркай жана келбеттүү боло түшкөнүн байкайсыз. А эгерде ашыкча салмак бар болсо, анда албетте экеси аракет кылыш керек. Ашыкча салмактуулуктан арылам деген максатыңыз бар болсо, эгерде албетте анда дене көнүгүүлөрүн күнүгө туруктуу, анан интенсивдүү дагы жасаш керек болот, Эгерде сиз чымыркай, келбеттүү болом деп туруп туруктуу көнүгүү жасап машыга баштасаңыз, анда жагымдуу көрүнүп, жашара дагы түшөсүз. Туруктуу машыгуунун узак таасирин эске сала кетпесек болбойт, Ал жашоону узартат, анан албетте сапатын жакшыртат. Көнүгүүлөрдү биз туруктуу жасасак, анда эмне болот? Кызык, келиңиздер биз өзүбүздүн ушул дене биологиялык денебиздин деңгээлинде карап көрөлү. Эгер сиз жана мен дене көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз жасасак, кандагы эритроциттердин саны жана гемоглобин көбөйүп чыгат. Анын натыйжасында кислород көбөйөт, организмге жакшы таасир тиет. Лейкоциттердин активдүүлүгүнүн жогорулашы менен организм суук тийүү жана инфекциялык ооруларга дагы туруштук берет. Караңызчы, суук тийүү инфекциялык ооруларга туруштук берет, анткени канда лейкоциттердин активдүүлүгү жогорулайт. Дене көнүгүүлөрүн туруктуу жасасаңыз, биринчи кезекте эле таяныч аппараттарына, булчуңдарга таасир берет. Булчуңдар болсо кыймылдаганда резервдеги капиллярилер ачылат, кан айлануу жакшырат, бул болсо зат алмашууну жакшыртат. А бул өз кезегинде бүт организмди чыңдайт жана бекемдейт. Караңызчы, кенеде эле көнүгүүнүн канчалык зор пайдалуулугу бар. Эгерде көнүгүүлөрдү туруксуз жасаса, эмне болот? Бирде жасап, бирде жасабай туруксуз болсо, көнүгүүнү калтырган кезде эмне болот? Кызыкпы? Мурун жеткен машыгуунун деңгээли азаят. Пайдаланылган калория менен энергияны сарптоонун ортосундагы баланс бузулуп калат. Күндүк жана жумалык ритм бузулат.
анын натыйжасында маанай, уйку, табит начарлайт. Караңызчы. Белгиленген учурга койгон максатка, натыйжага жетпей калышыңыз мүмкүн. Ошондой эле көнүгүүлөрдүн жалпы жана суммалык эффективдүүлүгү дагы төмөндөп кетет. Ошондуктан көнүгүүнү жасаган соң туруктуу жасаган абдан маанилүү. Спорт менен машыгуу үчүн ыңгайлуу жай таап алыңыз. Эмне кылыш керек десеңиз, бул маанилүү учур. Сиз өзүңүздү ыңгайлуу жана жакшы сезишиңиз керек. Убакыт белгилеңиз. Машыгуу жашооңуздун бир бөлүгү болуп калышы керек. Күнүнө 30-60 мүнөт атайлап бөлүп режимди сактооңуз шарт. Эч ким жолтоо кылбай тургандай убакыт таап машыга баштаңыз. Машыгуунун ар кандай түрлөрүн айкалыштырыңыз. Мисалга, аэробикалык көнүгүүдөн баштап күч жумшоочу машыгуудан бүтүрсөңүз болот. Же тескерисинче. Мындай шартта бүт организм үчүн эффективдүүлүктүн оптималдуу формуласы келип чыгат. Караңызчы. Эсиңизден чыгарбаңыз, ардактуу угарман. Саламаттыкты чыңдап, келишимдүү келбетке жетүү сиздин колуңуздан келет. Андан да артыгы сиз кантип башташ керек, кандай шартта машыгыш керек, кандай сунуштарды эске алыш керек экенин дагы билесиз. Эми сизге бир гана биз албетте кааларыбыз аракет жумшаңыз деп айтмакчыбыз. Ошондуктан аракет жумшаңыз дагы анын берекетин көрүңүз. 10 эле мүнөт көнүгүү жасоонун пайдасын айталычы. 10 мүнөт көнүгүү кыска мөөнөттө эс тутумду күчтөндүрөт. 10 гана мүнөттүк көнүгүү. Бул маалымат Япониянын Цукуба университети менен Америка Кошмо Штаттарынын Калифорния университетинен изилдөөчү топтун сыноосунун натыйжасында аныкталган. Изилдөөчүлөр бир канча адамдан турган топко биринчи жолу көргөндөрүн туура эстеп же эстей албай калганы жөнүндө сыноо кылган. 21 студентке ар бир 2 секундтун ичинде жашылчалар, чүпүрөктөн жасалган оюнчук жана жаныбарлар да арасында болгон 192 башка сүрөттү көрсөтүшкөн. Анан 45 мүнөттүк тыныгуу берилгенден кийин студенттерге дагы 256 сүрөт көрсөтүлгөн. Студенттер ар бир фото сүрөткө бирдей сүрөт, окшош сүрөт, биринчиси бирдей, экинчиси окшош сүрөт, үчүнчүсү тиешеси жок сүрөт деп жооп беришкен. Бул сыноо эч кыймылдабастан жана 10 мүнөт велосипед тепкенден кийин 2 жолу өткөрүлүп, жыйынтыгы салыштырылган. Буга караганда студенттер окшош фото сүрөттөрдү көнүгүүдөн кийин дагы жакшы айырмалай алганы маанилүү болгон. Кызыкай, жөнөкөй изилдөө, бирок аябай мындай дей турган, адамды ынандыра турган көнүгүү. Кыска мөөнөттө эс тутумду бекемдейт. Ошондуктан көнүгүү жасаңыз. Бул бир гана эс тутумга эмес, жогоруда айткандай, организмдин иммунитетин дагы чыңдайт, кандагы лейкоциттердин активдүүлүгүн жогорулатат. Достор, эгерде гимнастика жөнүндө жалпы сөз кыла турган болсок, менде 1 мүнөттүк убакыт бар, маалымат бере кетели. Бул гимноз байыркы грек тилинен келип чыккан сөз, жылаңачталган деген адамды маани билдирет. Адамдын ар тараптан өсүшүн жана ден соолугунун чыңдалышын камсыз кылуучу дене тарбия көнүгүүлөрүнүн атайын тандалган системасы бул. Гимнастика менен өзгөлтүксүз машыгуу жүрөк кан тамыр жана дем алуу системаларынын ишин жакшыртат, таяныч кыймыл аппаратын бекемдейт, зат алмашуу процессин ылдамдатат. Гимнастика адамдын денесинин гармониялык өсүшүн дагы камсыз кылып, келбет, булчуң системасын бекемдейт. Муун кыймыл координациясы жакшырат. Гимнастика менен ар кандай куракта жана ден соолугунун абалы ар түрдүү адамдар машыкса болот. Гимнастика бул дене тарбият системасында кеңирээк колдонулат жана физкультуралык комплекске кирет. Ошондуктан гимнастика менен машыгыңыз, өзүңүз көнүгүү жасаңыз, өзүңүздү сүйүңүз жана өзүңүзгө кам көрүңүз. Достор, биз коштошчу учурга келдик. Бардык сүйүктүү досторубуздун бардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Кошулуңуз дагы биз менен чогуу болуңуз жана албетте аны менен чогуу керектүү маалыматтардын бардыгын угам, көрөм десеңиз, ошол сайттан таба аласыз жана ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Негизи туруктуу көнүгүү жасайсызбы? Негизи эле көнүгүү жасайсызбы? Мындай адат барбы? Жазып коюңуздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз дагы кызматта. Ал жакка өзүңүздүн жеке алтындай пикириңизди жазганды унутпаңыз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.